Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу, кымбаттуу жылкы сүйүүчүлөр. Чабыкар күйөрмандары, макей бүгүн Жалал Абад областы Нокен району Коминтерн айылынан ушул сиздер көрүп турган ушул чабыкар бee жана ушул өспүрүм сатууга чыгууда тугандар. Азыр мен сиздерге ээсинен маалыматын алып берейин. Биринчи бээнин өзүн татып алайлы ака. Азыр стол кылып турам. Анда эмесе чабыкар сизге каяктан келген, жашын, тегин, азыр боозбу, ошол боюнча айтып берсеңиз ака. Чабыкардын жашы боюнча келсек жаңашма. Быйыл тууса биринчисин туат. Кудай кааласа биринчисин туат, Бооз. Кудай кааласа бооз. Аксыдан келген өстүгү. Жылкыга да эндеп энчиге алдык эле. Анан кичине жанагы кыстаган ойду неме жеңеттеп коет туруп эми акча керек болсо терек жыгылат дейт. Терек жыгылат демекчи ушу кичине тыйын керек болуп сатып атабыз. Өзү жакшы ат кайгырга токтотконмун. Жана Жумали полбон чабып жүргөн Тикону мен айгырып койгонмун да. Азыр Өзбекстанда жүрөт. Өзбекстанда 30 000 долларга бербей атат. Ошол Тиконун Кудай кааласа ошондон токтогон, а? Тикодон токтогон, ичиндегиси Тикодон, Кудай кааласа. Кудай кааласа, макей тугандар, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Эми жакшы бээ кылып, Кудай кааласа бир жакшы кызмат алам деп ниет кыласың, бирок эми керек болуп калса баары алып чыгып сатышка туура келип калат. Макей акам дагы бир жакшы ниет менен алгам дейт өзү. Анан эми сатыш керек дейт. Мен айландырып тартып коеюн. Ака, бою канча чыгып калат? Бою билбейм, мен боюна деле кызыкпадым өзү, мындай эңге деп. Энчиге деп эле, а? Энчиге деп. Жана ала жанандайлар бар, чабыкар жок болсо, чабыкар алып келип арасына кошуп коеюн дедиңиз эле. Ака, баасын канчага коебуз эми? Баасын 110 кеми бар. Баасы 110 000 сом кеми бар. Ака, эми жаңы ачма экен, жашы кандай болуп калат? Кээде кунанда кээде пыштысында туюп калат. Эми туат да, жаңы ачма деп берген пышты депчи. Азыр жаңасы болот да жазга? Жок, азыр жаңасы болот жазга, Кудай кааласа. Былтыр келген да мага. Ушунда сизге пышты малында келген экен да? Пышты деп келген. Эми жана жылкынын азуусу жок, тиши бирок жаңасы тишин сүрүп койгон. Эми уже баары эле сүрдү да тишин. Боюн өлчөгөсүзбү? Боюн чамада өлчөп көрбөдүм. Бою мен чамалап коеюн. Бою канча чыгып калат эми мында? Бою эми кызыккан ушундай эле чыгат. Чоң эмес, ачык эле айтыш керек. Видеодо чоң көрүнүп калгандан кийин жанып жүрбөсүн. Туура. Ачыгын айтыш керек. Эми бул эми жал куйруктар ушу былтыр кышта да өспөдү, жазы менен жүрдү, өзү туаса мындай неме экен. Жал куйрук ушул бойдон келген. Чабыкарлар кичине болсо керек өзү. Ака, баасын канча коебуз эми мунун? Баасын айттык 110 000. 110 000 сом, мына жөнүндө эле экен. Чабыкар эгер кимде ким үйүрүнө кошуп коем десе, мынакей же чабыкар жалаң чабыкар үйүрү барлар болуп калышы мүмкүн, дагы кошуп коет элем чабыкар болсо дегендер болсо, мынакей көрүп жакшы аттан да судалашып алсаңар болот экен. Болсо Майли базарыңыз берсин, анда немени тартайлы, анда берки өспүрүм да. Кайда? Мынакей өспүрүм салкорсураак экен, а? Так, мунун каяктан келген, теги барбы? Кайсы аттын баласы? Ошол боюнча. Бул кулун эми жазга 1 жашар болот. Азыр кулунбу бул, а? Кулун бул. Мага кайдай көрүнүп кетти булчу? Жок, кулун бул. Кулун экен, а? О жалы тармал болуп калчу эле да, мен жакшы көңүл бурмапмын, бирок тармал экен. Жал куйрук тармал. Мынакей. Кулун экен. Болду. Кулун. Эми ата тектерин айтып эле ачыгын айтайын, эсимен чыгып калды. Бул мага Жалал Абадтан Сары Булак деген айылдан келген. Мындай ден соолугу, жебиши жакшы, ата теги дагы жакшы, таза кыргыз жылкы деп берди. Жакшы экен негизи. Жоон ат болгудай да. Белдүү аттар болот го. Ушундай ат болот да. Чыдамдуучу. Характери дагы башкача экен жаныбар. Жоондуктары мындай күчтүү саяпкерлер. Жоондуктары жакшы экен. Мынакей көздөрү башкача экен да мындай. Осмо коюп алганда андай болот го. Бул ошондой экен, каштары, көздөрү бөлөкчө экен. Көзү чанагынан чийип кетейин деп атат дейт го.
Дал ошол экен да мынакей. Баягы чыдамкайлыгы, аттын бир кайраттуулугу ушу көзүнөн, көп саякерлер көзүнөн тандайт деп уккам. Анан ал мүчөсү, башка жактары кийинки немеде турат экен да туугандар. Көзүнөн биринчи баягы сүрдүү адамдар дагы баягы көзү менен караганда сүрдөнүп кетет го. Дал ошол сыяктуу. Бул дагы ушундай экен караалар. Өзү башкача экен жаны бар. Мен айландырып тартып коеюн анда, сен макамыраак карма. Тай корсурак экен. Макей жазга куда халаса тай болот да, жазга бир жаш болот да ака. Бир жаш болот, ооба. Этият. Кулун, кулун мына 2024 кулун. Ака басын канча коебуз эми? Басын 70 миң. Басы 70 миң сом. 70 миң сом. Тартып коеюн азыр. Несинен жаш экен. Басы 70 миң сом. Мен видеоны жыйынтыктай беребиз. Неме сөз жок бака башка? Жок, сөз жок. Болду. Базарыңызды берсин, жакшы сатып алың ака, жакшы адамга насип болуп атылып алсын.